Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе баарыңыздарга бүгүнкү сабакта жагымдуу маанай каалап, кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу окуучулар, бүгүн 9 айынын 14-ү күнгө шаршемби. Бүгүнкү өтө турган темабыз түшүм майрамы деп аталат. Бүгүнкү сабакта түшүм майрамы жөнүндө кеңири маалыматка ээ болобуз. Анда эмесе баарыңар жогорудагы сүрөткө көңүл бургула. Түшүм майрамы деген эмне? Мына ушул жөнүндө азыр силер менен маалымат алып алабыз. Түшүм майрамы деген эмне? Күз жылдын өзгөчө бир кереметтүү маал эмеспи? Бул маалда асман көк-көк болуп, табы кайта түшсө да, күн жаркырап тийип турат. Ал эми түнкүсүн аба салкын. Кыргыз эли күзүндө түшүм майрамын өткөрүшөт. Аны чечкор деп аташкан. Чеч деп бул айрыны, кор кырманда үйүлгөн кызылды айтышкан. Мол түшүмдүн ээси баба дыйкан. Ал эми ийгиликти, жакшылыкты кыдыр ата дешкен. Аларга чечкор майрамында өткөрүлгөн ырым-жырымдарды аташкан. Түшүнүп алдыңарбы балдар? Эми сүрөткө көңүл бурабыз. Сүрөт боюнча биз берилген суроолорго жооп беребиз. Бул кайсы мезгил? Балдар, сүрөттө кайсы мезгил тартылган? Албетте, бул күз мезгили. Сүрөттө кимдер тартылган? Сүрөттө дыйкандар тартылган. Алар эмне кылып жатышат? Албетте, алар күзүндө түшүм жыйнап жатышат. Келгиле балдар, анда эмесе кыргыз тилиндеги созулма үндүүлөрдү эске салып алабыз. Кыргыз тилинде 6 созулма үндүү бар. Алар А, О, У, Ö, Э жана Ө. Демек, канча созулма үндүү бар экен балдар? Кыргыз тилинде 6 созулма үндүү тыбышы бар экен. Силер дагы бир сыйра кайталап, эске салып алдыңарбы? Азаматсыңар. Келгиле эмесе көптүктү билдирүүчү лар мүчөсү жана анын варианттары менен таанышып алабыз. Лар мүчөсү 12 вариантта өзгөрүлүп айтылат экен. Келгиле, кайталайбыз. Лар, лер, лор, лөр, дар, дер, дор, дөр, тар, тер, тор, төр. Кайталадыңарбы балдар? Демек, лар мүчөсү уланганда биз көптүктү билдирген сөздөрдү түшүнөт экенбиз. Мисалы, шаар десек, бир гана шаарды түшүнөбүз. Ал эми шаар деген сөзгө лар мүчөсүн уласак, шаарлар болуп көптүктү билдирет экен. Мына ушинтип лар мүчөсүн жана анын варианттарын улап алсак болот экен. Эми балдар, сүрөткө көңүл бургула. Дептер, дептерлер. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздагы жаңы сөздөр менен таанышып алабыз. Себеттерге. Балдар, мени менен биргеликте окугула. Себеттерге. Каздык. Каздык. Ыраазы болду. Ыраазы болду. Мына ушинтип биз жаңы сөздөр менен таанышып алдык. Эми түшүм майрамы жөнүндөгү текстти окуйбуз. Түшүм майрамы. Бизге Сезим деген кыз түшүм майрамы жөнүндө айтып берип атат. Ишемби күнү ата энем менен чоң энемдикине бардым. Чоң энем айылда жашайт. Анын чоң багы бар. Биз түшүм жыйноого жардам бердик. Себеттерге алмаларды, алмуруттарды чогулттук. Картошке, сабиздерди каздык. Апам буурчак тазалады.
Эжем карагат терди. Чоң энем бизге ыраазы болду. Жекшемби күнү биз түшүм майрамын өткөрдүк. Көрдүңөрбү балдар? Келгиле анда эмесе ушул текстеги созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү табабыз. Жыйноого, жыйноого. Буурчак, буурчак. Ыраазы, ыраазы. Мына балдар, бул жерде созулма үндүүлөр катышкан 3 сөз бар экен. Алар жыйноого, буурчак, ыраазы. Анда эмесе барыңар дептериңерди ачып 3-чү көнүгүүнү жазабыз. 3-чү көнүгүүдө катааларды таап, туура жообун айткыла дептир. Эгерде туура сүйлөм болсо туура дейбиз, катасы болсо аны туура айтууга аракеттенебиз. Ашкабактар бакта өсөт. Туурабы балдар? Жок. Ашкабактар кайда өсөт? Ашкабактар жерде өсөт. Биз буурчактарды тазаладым. Бул жерде тазаладым жекелик мааниде болуп атат. Ал эми бул жерде биз көптүк мааниде болуп атат. Демек, биз буурчактарды тазаладык десек туура болот экен. 3-чү сүйлөм. Алмаларды, алмуруттарды каздык. Балдар, алмаларды, алмуруттарды казып алабызбы? Жок. Алмаларды, алмуруттарды тердик. Эжем карагаттарды тердик. Эжем жекелик мааниде, тердик көптүк мааниде болуп атат. Эжем карагаттарды терди десек туура болот. Ал эми акыркы сүйлөм чоң энем айылда жашайт. Бул туура сүйлөм. Мына ушинтип биз сүйлөмдөрдүн туура жоопторун айттык. Урматтуу окуучулар, эми үйгө тапшырма. 4-чү көнүгүү. 4-чү көнүгүүдө сөздөрдөн туура сүйлөм түзгүлө деген тапшырма берилген. Силер адашкан сөздөрдү ордуна жайгаштырып, сүйлөмдөрдү туура түзүп дептериңерге жазып, мага WhatsApp аркылуу тартып жөнөтөсүңөр. Түшүндүңөрбү балдар? Демек үйгө тапшырма 4-чү көнүгүү. Сабак түшүнүктүү болсо, мына ушуну менен биз сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла.